Кенже жана Айжамал. Экс кыз буракчылар эмнеге тирешип жатышат? Кыз бурактын алтын курамында чогуу ырдап бир кезде эжесиңди болуп жүргөн Кенже Дүйшөева менен Айжамал Кабылованын ортосунда тиреш уланып, ал тургай айыптоолор ачык айтыла баштады. Айжамал Кабылова YouTube каналдардын бирине берген интервьюсунда Кенже Дүйшөевага ага куралбастык кылып үй бүлөсүнө аралашканын айткан. Бүгүнкү күндө эч кандай мамиле жок Кенже менен. Койнуңдан чыккан душмандардын кылганы ушунчалык оор болот экен. Аны менен өз бир тууганымдай көрчүмүн. Жылдар өтүп бири-бирибизге душман болуп калабыз деп ойлобопмун. Азыр ал мага душман да, дос да, эжем да эмес, деди Кабылова. Бул интервьюдан кийин Кенже Дүйшөева Instagramга пост жазып, Айжамалды Айжамал кылган мен болгом деген таризде билдирүү таратты. Жан-жаның менен элге жаңы тааныла баштаган учурда топтон качып кеттиң. Сенин топко кайра келишиңе көпчүлүгү ошол учурда каршы чыгышса да, артыңдан менден башка ким барып сени алып келди эле. Азыр сен түшүнбөйсүң. Учур келет, сен ырдашың керек деген сөзгө азыр маани бериш кайдан, дейт Дүйшөева. Андан ары Кенже Дүйшөева Айжамалдын мектептеги ата-энелер чогулуштарына барып жүргөнүн, укмуш балдарын калыбына келтиргенин, келечеги үчүн чуркаганын айтат. Эфирге чыгууга эки сөздүн башын кошуп сүйлөй албаганыңдан суроолорду алдын ала алып, жообун өз колум менен жазып, керек болсо таң атканча сага жаттаткан күндөрдү бир эстеп кой деген Дүйшөева Кабылова тууралуу посттун уландысы бар экенин кошумчалады. Булак Калыс медиа.